Саламатсыздарбы? Милдеттендирилген ар кандай тапшырманын аткарылгандыгы, эмгек өргүү, чет өлкөгө жасалган иш сапарынын бүткөндүгү, иш-чаралардын жыйынтыкталгандыгы жана башкалар тууралуу жетекчиликке, уюм мекемелерге жиберилген расмий иш кагазы билдирме деп аталат. Билдирме арналышы жана түзүлүшү боюнча баяндама катка окшош, бирок тексттин темасы жок болот. Ал эми баяндама кат боюнча толук маалыматты B2 деңгээлинин 12 сабагынан ала аласыздар. Билдирмеде төмөнкүдөй канцеляризмдер колдонулат. Аларды өз ара бириктирип көрөлү. Билдирменин текстине көңүл буралы. Өзүңүздөр байкагандай, билдирме иш процессинде тез арада чечиле турган маселелер боюнча жазылат. Билдирме күч түзүмдөрүндө жетекчиликке ар кандай маселе боюнча, ошондой эле өзүнө алган милдеттенмелерди аткаруу жөнүндө кайрылганда, төмөндөн жогоруга расмий оозеки же жазуу жүзүндөгү баяндамада болуп саналат. Адатта билдирме аскер кызматкерлери, укук коргоо органдарынын кызматкерлери же мамлекеттик кызматкерлер тарабынан маанилүү окуялар жөнүндө маалымат берүү, сунуш киргизүү же тийиштүү маселелерди чечүү боюнча өтүнүч же билдирүү мазмунунда жазылат. Билдирме аркылуу аскер кызматкери жетекчиликтен эмгек өргүүсүн, кызматтан кетүүсүн, башка кызматка которулуусун сурайт. Билдирменин тексти кыска жана так берилип, негизинен жөнөкөй сүйлөмдөрдөн куралат. Көңүл буруңуздар, чакан тесттен өтүп көрөлү. Туура таба алдыңыздарбы? Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта болуңуздар.